Айылдын эли байыды. Малга салык киргизели деген сунушту депутат Жеңишбек Токторбаев бүгүнкү 3 ноябрдагы парламенттин жалпы жыйынында көтөрдү. Элибиз байыды, айыл жергесинде мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесинде барсаңыздар мынакей мында шаардагындай шаардан кем эмес жашап калдык. Мында мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабу инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, үйдүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Бир ийри мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. Койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүү болсо турган болсок, койго бир жылына 100 сомдон, бир койго жылына 100 сомдон, ийри мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизчү болсок, бизде урматтуу коллегалар бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Ошондо биздин айыл өкмөттөрүбүз центральный өкмөттү карабай акча бериңиз, врачный грант бериңиз, акча бериңиз деп эле кол куушуп отурбастан өздөрүнө кошуп бериңиздер, оюн бүтүрүп алсын. Ошо чоң рахмат Турунбек. Ошол орто эсеп менен эгер ушул жер салыгын кайрадан карап чыгып, ушул мал жандыктарга салык киргизчү болсок, бизге жылына бир жылда 3 миллиард сомдун тегерегинде акча түшөт экен. Урматтуу коллегалар, ушул жумуштар боюнча биз агрардык комитет менен урматтуу Батыркан мырза менен Аманкан Батырбекович мырза менен чогуу, силер менен чогуу эгер макулдук берсеңиздер, ушул долбоорун түзүп, силер менен чогуу иштесек деген ойду айткым келди. Ошентип депутат жылына койлордон 100 сомдон, жылкылардан 200 сомдон салык алууну сунуштады. Бул менен жергиликтүү бийлик өзүнүн кем карчын өзү бүтөп, мамлекеттен акча сурабайт деди. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Журналисттер эч качан өлкөнү сатпайт. Мындай пикирин депутат Балбак Төлөбаев билдирип, камалып кеткен журналисттерди бошотууга чакырды. Мына журналисттер табиятынан эркин сүйлөгөнгө, эркин жүргөнгө көнүп калат. Мына Атай Бейшенбек, Бекчоро, Эрлан Бекчоро, мына Семетей Талас уулу, эми буларды да мындай камоордо кичине карап, сөз эркиндигин карап, как бывший журналист катары мен да ушу коллегаларды сот органдары бир карап койсоңор, бул башка адамдарга окшобойт. Кичине журналисттер башкачараак болот, сезимтал болот, өзүнүн оюндагысын бербейт, бирок булар эч качан өлкөнү сатпайт, өлкөгө кыянатчылык кылбайт. Ошолордун бир камоо чечимине же бир чечимге келип атканда жеңилдетилген гумандуулукка барсаңыздар деген ушу журналисттерге карата бир өтүнүчүм бар эле, сот органдары бир карап койсо. Ал эми бүгүн 3 ноябрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда экстремизмге айыпталып жаткан журналист Семетей Талас уулунун баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылды. Чечим боюнча комментарий берип коесуз. Мен рахмат айтып атам. Барлык мындай мыйзамдуулукту сактады. Адвокатыбыз Жамакул айке келтирилген өтүнүчтөрдүн баарын эске алды. Үй камагына
өзіңізді қосылған қылмыс іс бойынша не деп айтасыз? Сізде экстремизм биринчи бөлүк болчу да ал жерде мен бөлүшүп туруп кайра жанагындай ушундайда дегенде сразу өчүрдүм да эч бир эме жок болчу. Бол социалынан чыкты. Козгоого деле бир негиз бар. Денсаулығың бекем болсын. Чынчы бүткөн эмес. Белгилей кетсек, Кемпирабад боюнча активдүү пикири үчүн журналист-активисттер Атай Бейшенбек, Ерлан Бекчоро камакка алынган. Семетей Талас уулудагы соңку учурда Кемпирабад боюнча ачык пикир жазып жаткан. Депутат Дастан Бекешев өкмөттүн чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамын сындап чыкты. Анын айтымында мыйзам Орусиядан көчүрүп алынган. Еще одна инициатива с администрации президента – это об иностранных агентах, касается некоммерческих организаций. Этот законопроект скопирован с Российской Федерации. У меня, знаете, пожелание. Те, кто копирует с Российской Федерации законопроекты, им бы лучше пожить там, в России. Вот если им нравятся эти законы, пусть живут в России. Этот законопроект очень сильно ударит по... Кошумчалай кетсек, президенттик администрация коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 2 ноябрда коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунда мамлекеттин чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөчү укуктары бир топ көбөйгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Ак Суңгурда биздики деген билдирүү менен сүрөт жарыялады. Ак Суңгур түрк компаниясынын аскердик 2 моторлуу учкучусуз учагы. Маалыматтарга караганда Ак Суңгур 12.000 метрге жакын бийиктикке көтөрүлүп, тынымсыз 50 саат уча алат. УКМК башчысы буга чейин Акынжы үлгүсүндөгү байрактар учкучусуз учуучу аппараты алынганын жарыялаган. Мурдагы депутат Канат Исаев абактан кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда өлкөдө саясий куугунтук күч алганын белгилеген. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биздин өлкөдө болуп көрбөгөндөй саясий куугунтук күч алды. Кечээ күнү Кемпирабадды коргоо комитетине кирсек, бүгүн бардыгын камап жатышат. Жерибиз үчүн камалуудан коркпойбуз. Жерибиз үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Ак элет бирок сынбайт. Элим, намысыңарга келгиле. Кемпирабадды сактап калалы. Бул биздин ыйык милдет. Кайдыгер болсок урпактар кечирбейт, Кудай кечирбейт, күч бирдикте. Урматым менен Канат Исаев деп жазган кайрылууда. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев 24 октябрда 1 май райондук сотунун чечими менен 1 айга камакка алынган. Кемпирабад боюнча камалган дагы бир активист Рита Карасартова дагы абактан кат жазып, укук коргоо ишин абактан улантып жатканын айтып, Кемпирабадды коргоп жүрүп түрмөгө түшкөнүм мен үчүн маанилүү окуя деди. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.